Өлкө боюнча аялдар ар түрдүү жумуштарга тартылууда. Алардын көпчүлүгү тигиз секторунда иштешет. Бирок акыйкатчы институту белгилегендей, көпчүлүк сектордоги жумуш орундары талапка жооп бербейт. Ошентсе да дем алыссыз, айрым күндөрү түнү менен иштөөгө туура келет. Мунун негизинин баардыгын келип жазып акыйкатчыга отчет берип, анан кийин болсо биз акт реагированияны жибердик да ужечи. Ушул көңүл буруу актысы бул акыйкатчынынчы. Бул экотех инспекцияга жибердик. Ушундай эмгек себеби ошол жерде инспектор турдалар ошол жерде отурушат. Анан азыркы күндө болсо күтүп атабыз да бизге кандай жооп келет. Эске салсак, былтыр Россияда басмаканада иштеген кыргызстандык 17 кыз келин күйүп кеткен. Кыргыз бийлиги келин кыздардын тагдырын бат эле эстен чыгарып, алардын өлүмүнө байланыштуу сот иштери кандай жүрүп жаткандыгы тууралуу карапайым калкка барсыз. Если бы у нас все было бы нормально, мы бы сюда так не приехали бы, мы бы у себя жили бы, работали бы, так не мучились бы. Придурки, знаете. Акыйкатчынын баяндамасында Кыргызстанда 5 жана 17 жаштагы ар бир 4-чү бала иштөөгө аргасыз экендиги белгиленген. Айта кетсек, алардын 96% айыл чарбасында эмгектенишип, 70%га жакыны мектепке барышпайт. Биз ошол исследованияларды карап чыгып, анан кийин ошол алып чыкканбызда эме депчи, ошол балдардын да укуктарына көңүл бурушубуз керек депчи. Себеп дегенде балдардын эң биринчи эли окуугу бул эмгекке эмес, бул окууга, бул ден соолукка болгон укуктары. Учурда базарда, талаада жана башка тармакта иштеген балдар арбын. Өкмөт эңириде аларга жакшы шарт түзүп, укуктарын коргоо керектигин эксперттер айтышат. 14 жаштан баштап 18 жашка чейин иштеген өспүрүмдөрдүн укугуна сөзсүз коргош керек. Себеби деген аларда жаш күн секторунда иштегенде алар өкмөт тараптан эгерде контролдук механизмде жетпей калса, алар дагы сөзсүздүр мындай эмгек эксплуатациясына учурашат. Өлкөнүн эң аялуу катмары саналган аялдар менен балдардын укуктары минтип корголбой жатса, өлкө башчысы баш болгон чиновниктер абройлорун акчага баалап, соттон сотко чуркашууда. Мындай абалда Кыргызстандагы аялдардын жана балдардын укугу дагы деле акыйкатчынын отчетунда гана кала берери анык. Рустам Алымбаев, Сентябрь.